Emin o sentyabrda bitmesin dedim oturalım. No, aytip koyuyorum. İş kozgotup barın. Bir soralım mene akşası mene barınca. Давайте, служба. Некоторых mesela paylaştıklarını bağırtalım. Benim yakın çözüm. Teşekkür ederim. Bağırlar. Sonra o tuğancılık mı? İş mi? Жөнөкөй айдоочулуктан президенттик кеңешчи кызматына же болбосо президенттик аппарат башчысынын орун басары. Мындай кызматтык секирикти Пушкиндин жомогундагы алтын балык аткарса керек деп жаш кезде көп эле кыялданчубуз. Бирок мурдагы президент Алмазбек Атамбаев деле өзүнүн шоопурун майлуу сүттүү кызматтарга коюп, ал тургай мамлекеттик эң чоң сыйлык болуп эсептелген Манас ордени менен сыйлады. Икрам Илмиянов – это, наверное, единственный киргиз, который отказался быть и депутатом, и работать где-либо на госдолжности. Дай Бог, чтобы больше было таких. Все рвутся к портфелям. Он, чтобы вы знали, работает у меня с 18 лет. 25 лет он работает со мной. Есть у нас такая поговорка, что если хан хороший, значит, визирь хороший. Ну как я не могу своих визирей не наградить? Вы это правильно поймите тоже. А то завтра опять будет меня мочить. Алмазбек Атамбаевдин Султан Ибраевди элек тракторист болгон. Икрам Илмиянов шоопур болсо эмне экен деген сөзү Илмияновдун келечегине чоң даңгыр жол ачып, акырындык менен ал өлкөдөгү эң чоң администраторго айланды. Кең чөйрөдө Икрам Илмиянов Кыргызстандагы кадрдык маселелерди да чечип келгендигин массалык маалымат каражаттары аркылуу көп эле эксперттер айтып жүрүшкөн. Мунун зоолосун Атамбаев эле өзү көтөрүп койду. Тиги Султан Ибраимовго теңепчи. А муну эми Султан Ибраимов менен Икрамдын экөөнүн асман менен жердей. Анын деңгээлине эч качан Икрам жете албайт. Эч качан андай дагы чоң ишмердик кыла албайт. Бирок муну Атамбаевдин эми өзүнүн ушундай экен да, мына жан сакчысын көтөрүп атышат, секретарлардын көтөрүп атат. Президенттик бийлик Сооронбай Жээнбековдун колуна өткөн соң Атамбаевдин доорунда майлуу сүттүү кызматтарды ээлеп тургандар биринин артынан бири ээрден шыпырылып кезек Илмияновго келиптир. Бүгүн ал Көкбөрү Федерациясынын башчылыгын өз ыктыяры менен тапшырып берди. Атамбаевдин 6 жылдык президенттик доорунда анын көптөгөн чугулганды иштеринде ататалып келе жатканы белгилүү. Жакында эле белгилүү сүрөтчү Азамат Жааналиев Илмиянов алдап кеткенин айтып УКМКга арыз жазган. Мен Кыргыз жерине бир зыян алып келген бир кыргыздын душманы эмесмин. Кыргыздын желейин ар кайсы мамлекеттерде көтөрүп, дүйнөдөгү жанагы 5-6-10 кишинин арасынан акырын суурулуп чыгып, өзүмдүн күчүм менен, карапайым элдин күчү менен чыгып келаткан жөн эле Кыргыздын жаранымын. Анан ошол менин жолумду тозуп, жанагындай иштерге барып жаткан баягы өзүнүн полномочиясы деп коет го, өзүнүн баягы статусун колдонуп, анан мени акырын түртүп аткан бул туура эмес. Ошол жагынан кичине адилеттүүлүктү суранат элем. Кичине адилеттүүлүү болуп чечип берсе, мен ал акчаны алып алып, керек болсо эртеңки күнү мен мына Бишкекте карыялар үйү бар, жетим балдар үйү бар. Мен ошо Кыргызстанды бүткүл Кыргызстанды велосипед менен кыдырып чыкканда мен бүт жетим балдар үйүнө, карыялар үйлөрүнө кирип чыккам. Мен ошо акчадан кандайдыр бир акчасы артып калса, мен ошолорго жардам берип келем. Бүгүн KG Group курулуш компаниясынан өз батирлерине ээ боло албай жүргөндөр да Икрам Илмияновго карата дооматтарын айтышып, маалымат жыйын өткөрүштү. Алардын айтымында Икрамжан Илмиянов Ихлас, Авангард Стиль, KG Group компанияларынан доля алып турган. Көз боюмочулук иштеринде да мурдагы президенттин кеңешчисинин колу бар деп ишендиришүүдө маалымат жыйын өткөргөндөр. Кыргызстанда автотранспортторду каттоо мөөнөтү 10 жумушчу күнгө узартылды. Буга Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилгени себеп болгон. Өзгөрүлгөн мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков кол койгонун өлкө башчынын басма сөз кызматы билдирди. Жаңы мыйзам коррупциялык факторлорду жоюу жана жарандардын юридикалык жактарын, автотранспорттук каражаттарын өз убагында каттоо, жоопкерчилигин көтөрүү максатында иштелип чыккан. Бажы тосмолорундагы автотранспорттук каражаттарды каттатуу узак убакытты талап кылгандыктан, ошондой эле айрым аймактардын алыстыгынан автотранспорт каражаттарын өз убагында каттоодо жана кайра каттоодо көйгөйлөр пайда болуп, калк арасында нааразычылык көп туулуп жатат. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасында транспорттук каражат
транспорттун мамлекеттик каттоо системасын жакшыртууну камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө мыйзамдын 24 беренесине толуктоо киргизилди. Мындан тышкары Кыргыз Республикасында милдеттүү түрдө каттала турган автомобиль каражаттарынын түрүнө квадроциклдер жана трициклдер дагы киргизилди деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин автотранспортторду алган күндөн тартып, алардын техникалык абалына карабастан 5 жумушчу күн ичинде каттоодон өткөрүү талап кылынып келген. Бул мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2018 жылдын 24 майында кабыл алынган болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевди туулган күнү менен куттуктады. Үзүрлүү эмгегиңиз жана өрнөктүү өмүр жолуңуз боордош эки элдин урматына жана каалоосуна ээ болуп келет. Сиздин жетекчилигиңиз менен Казакстан Республикасы эл аралык аренада өзүнүн татыктуу позициясы бар, эл аралык коомчулуктун таасирдүү мүчөсү болуп калды. Тарыхый салттарга жана өз ара сый-урматка негизделген кыргыз-казак бир тууган мамилелери эки өлкөнүн ортосундагы тыгыз кызматташтык мындан ары да кеңейтүүгө өбөлгө болот деп терең ишенем, деп белгиленет мамлекет башчысынын куттуктоосунда. Президент Сооронбай Жээнбеков президент Нурсултан Назарбаевга чың ден соолук, бакыт таалай, бакубатчылык жана алдыга койгон пландарыңызды ишке ашырууда ийгиликтерди каалады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин көптөргө белгилүү форум ишканасы бар. Анын компанияларынын, гезит телеканалдарынын кеңселерин ошол форум имаратынан тапса болот. Ушул жылдын 31 март күнү маалымат жыйынында Атамбаев мамлекеттик резиденциядагы салып жаткан үйүнө достору жардам берип жатканын айткан. Бирок кайсыл достору экенин бирөөнүн дагы атын атаган эмес. Коомчулукта Атамбаевдин достору кимдер деген табышмактуу суроо жоопсуз калган эле. Карым катнашы бар дегенде ошондо шарт койду, анан жора жолдошу менен биригип туруп өзүм каражатын таап, бюджеттен бир тыйын кеткен жок. Бирок активист Эдил Байсалов Атамбаевдин досторун иликтеп жатып, кызыктуу бир маалыматтарды таап чыккан. Мен бүгүн бир канча маалыматтар менен сиздер менен бөлүшөм. Бул бардыгы ачык маалымат. Мурунку президентибиз, азыркы КСДП партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев дагы ушул видеого кандайдыр бир реакция кылат. Ошондуктан мен ишенем, бул видеодо айтылган маалыматтар боюнча кандайдыр бир биз суроолорго жооп алабыз деп. 2017 жылдагы президенттик шайлоо бүтөөрү менен Атамбаев форум ишканасынын каттоосундагы уставка өзгөртүүлөрдү киргизген. Анда кара балталык 27 жаштагы Пархати Субихи аттуу уйгур улутундагы жигит Атамбаевдин форум ишканасындагы өнөктөшү катары катталган. Пархати Субихи чоң бизнесмен эмес. Мындайча айтканда форум ишканасына өнөктөш башкаруучу болуу адамдай деле көрүнбөйт. Ал кара балтанын жанындагы айылда жашайт. Фирма сатылганы менен анын 7 апрель 4Б мурунку Шабдан Баатыр 4Б дарегиндеги көп кабаттуу имараттары Атамбаевдин өзүндө эле калгандай. Анткени жаңы кожоюн форумду жаңы дареке Чүй проспектиндеги 113 имаратка жайгаштырган. Жетекчилиги да алмашып, Сейитбек Атамбаев директорлукту Ишкинина Салия Эсеновна аттуу жаранга өткөрүп берген. Мындай кадамдарга Атамбаев эмне үчүн барууда? Форум меники, саткан жокмун деп ачык эле иштете берсе болбойт беле? Бирок Атамбаев мага досторум жардам берип жатат деген сөзү менен өзүнө орчундуу көйгөй жаратып алды көрүнөт. Анткени коомчулук Атамбаевдин сырдуу досторун активдүү издеп башташкан. Атамбаевдин өнөктөшү катары эсептелген Пархати Субихи ар кандай компаниянын аты менен ар кандай тендерлерге катышып, утуп келген. Ушундан улам Атамбаев өнөктөштөрүнүн колу менен кандай иштерди жасап жатат деген суроону жаратпай койбойт. Атамбаевдин өнөктөштөрүнүн фирмалары аркылуу казакстандык миллиардерлер Алимжан Ибрагимов жана Александр Машкевичтер Бишкек ТЭЦке көмүр ташып турушканы айтылып келген. Балким Атамбаевдин эң корккону ушул көмүр ташып келгендеги мафиянын бети ачылып калуусу болсо керек. 18 май күнү Катамжай районунун Кызыл Кыштак айылындагы СЧК каналынын ичинен адамдын жансыз денеси табылган. 39 жаштагы Нуржамалдын өлүмүнө шектүү катары өзүнүн кайыненеси, кайынсиңдиси жана күйөө баласы кармалды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына анын эжеси Шаадат Миңдибаева билдирди. Мени 5-июль күнү Катамжай райондук ички иштер бөлүмүнө чакырышып, сиңдим Нуржамалдын өлүмүнө шектүүлөр кармалганын айтышты. Ал шектүүлөр сиңдим менен бир үйдө жашаган, кайын сиңдиси жана анын күйөөсү экен.
Ага кошо кайыненеси да кармалыптыр. Алар мен барганга чейин сиңдимди кантип өлтүргөнү боюнча милиция кызматкерлерине көрсөтмө берип, кайсы жерде эмне болгонун айтып беришкенин уктум. Сиңдимди алгач жип менен муунтуп, кийин таш менен башына урган деп жатат. Андан кийин чалажан болуп калганда аны каналга алып барып ыргытып жиберишкен. Кайыненеси болсо бул окуядан кабардар экендигин, бирок анын бул кылмышка канчалык деңгээлде тиешеси бар же жок экендиги текшерилип жатыптыр. Акыры бир тууган сиңдимдин киши колду болуп каза болгондугу аныкталып, акыйкат иш жүрүп жатканына кубанычтамын. Милиция кызматкерлерине ыраазычылыгымды билдирем. Анткени акыркы күндөрү бул иштин аягы түгөнбөй тургандай сезилген болчу. Кантсе да шектүүлөрдүн кылганы чын болсо өз жазасын алсын, деди Меңдибаева. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова аталган кылмыштын бети ачылганын тастыктап, бирок азырынча тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн толук маалымат бере албастыгын билдирди. Бишкек шаардык соту аялынын жетекчисине бычак сайган кылмыш иши боюнча чечим чыгарды. Буга чейин Свердлов райондук соту айыпталуучуну 4 жылга эркинен ажыратканы соттун токтомунда айтылат. Маалыматка караганда, ал 2017-жылы 30-декабрда Мас абалда Бишкек шаарында жабырлануучу актанды сабап, ага бычак сайып качып кеткен. Ал эми жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Актандын айтымында Бишкекте тигүү цехи бар. Аталган күнү ал кызматкерлерге айлык маяна берүү үчүн цехке барган. Ал жерде Асель аттуу тигүүчү келиндин күйөөсү Жакып да болгон. Ал буга чейин да аялын кызганып цехке келген. Бул жолкусунда Жакып Мас абалда келип экөө мушташа кетишкен. Мушташ актан айыпталуучуну цехке киргизбей койгондон башталган. Жаңжал учурунда Жакып бычак алып чыгып, жабырлануучуну сайып жиберип качып кеткен. Анын кесепетинен жабырлануучу ооруканага түшкөн. Жыйынтыгында сот райондук соттун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Elim sentyabr bitmesin benim oturam. Açık koyuyorum. İş kozmadık barımız. Bir soralım mı ne akşası benim varmış. Soralım. Evet, служба. Ne kadar mesela. Paylaştıklarını bağırtalım. Benim yakın çekiyorum. Teşekkür ederim. Bağırlar. Sonra o tuğan çıkmıyor. İş.